Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу мусулман бир туугандарым, бүгүн мен сиздер менен жакындан сүйлөшүүнү чечтим. Бүгүн кайсыл өлкөгө, мамлекетке барсаңыз дагы, Россия, Орусия болобу, Турция болобу, Америка болобу, Кытай бардыгына барсаңыз, адамдар менен сүйлөшүп, баарлашып кетсеңиз болот. Автобустан аэропортко түшкөндө эле адамдардын жүзүндө жылмаюуну көрөсүз. Бирок Кыргызстанга келген учурда бардыгы кердейип, төшүн көтөрүп, эчтекеси жок. Бирок ошого карабастан бой көтөрүп жүргөндөрдү көрөсүң. Адамдарда жылмаюу жок. Бардыгы бир кайгыда, капанын үстүндө жүрөт. Бүгүн эмне үчүн кайгырасыз? Эмне үчүн кайгырабыз, урматтуу мусулман бир тууган? Ооба, адамдардын башында, бардык эле адамдын башында, жеке менин башымда дагы, бардык адамдардын башында бир кайгысы болот. Проблемасы болот, маселеси болот. Ал ким болбосун? Семьясында, үй бүлөсүндө, иштеринде, тирүүлүгүндө бүгүн жумушуңуз болбой калды деп кайгырыштын эмне кереги бар? Кайгыруу менен бир проблема чечилеби? Кайгыруу, сыгылуу менен, урматтуу мусулман бир тууганым, ушуга чейин бир дагы маселе көйгөй маселе чечилген эмес. Чечилбейт дагы. Кайгыруу, сыгылуу бул оорулардын клеткасын ачкан гана бир нерсе. Эмне үчүн кайгырышыбыз керек, урматтуу мусулман бир тууганым? Эмне үчүн кайгырышыбыз керек? Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям бул бизге эң чоң үлгү. Алтынга алмашкыс, күмүшкө теңдешкис, бул пайгамбардын алтын сөздөрү, насааттары. Аны биз өзүбүзгө үлгү тутушубуз керек. Аллах Таала дагы биз мусулмандарды кайгырбаштыкка буйрат. Эмне үчүн кайгырабыз? Машинам жок деп кайгырасыңбы? Бүгүн буту жоктор бар го. Көзүм жок деп кайгырасыңбы? Эки көзү көрбөгөндөр тең бар го, урматтуу мусулман бир тууган. Эмне үчүн кайгырасың? Үйүм жок деп кайгырасыңбы? Балким ошол үйүң жоктугу, машинең жоктугу сага жакшылыктыр. Ар бир нерседе бул жашоодо хикмат бар. Ар бир жакшылыкта, ар бир жамандыкта бир хикмат бар. Эгер биздин тагдырыбызга боло турган, болбой турган бардык иштерибиз жазылган болсо, тагдырыбыздын китеби жабылган болсо, биз эмне үчүн кайгырышыбыз керек, урматтуу мусулман бир тууганым? Биз ошол алтын пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, мен момун адамдын ичине таң каламын. Анын башына оор күн түшсө, сабыр кылат. Аллахка болгон ой жүгүртүүсүн өзгөртпөйт. Ошол кылгандыгы үчүн ал сооп алат дейт. Бир кайгы, проблема түшсө, ага сабыр кылат, сооп алат. Ал эми бир жаман күн келсе, ага да сабыр кылып, сооп алат. Проблеманы айтты, урматтуу мусулман бир тууганым. Жакшы күн келсе, бактылуулук келсе, анда дагы өзгөрүлүп кетпейт. Анда дагы сабыр кылат, канаттуулук кылат. Кудайга болгон, Аллахка болгон ой жүгүртүүсүн, көз карашын өзгөртпөйт. Эмне үчүн кайгырабыз, урматтуу мусулман бир тууганым? Биздин Кураныбыз болсо, жараткан Аллахыбыз болсо, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям болсо, эмне үчүн кайгырышыбыз керек биз? Ооба, кээде күнөө кылып коесуң. Бирок бардык тоболорду кабыл кылуучу Аллахтын эшиктери жабыла элек го. Кыямат боло элек, урматтуу мусулман бир тууганым. Аллахтан эмне үчүн үмүтүңдү үзүшүң керек сен? Аллах Таала өзү айтып жатат. Бир кылган күнөөңө бир эле күнөө жазылат. Ал эми бир жакшылык кылсаң, ондон 700 эсеге чейин сооп жакшылыктар жазыла турган болсо, бейишке кириш жолдору ошончолук жеңил болсо, эң негизги пайдабыз, урматтуу мусулман бир тууганым, сенин оозуңда келемең ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах, мусулман боло турган болсоң, сен мусулмандардын аласында төрөлүп калган болсоң, бул сенин эң чоң кубанычка себепчи боло турган нерсең эмеспи? Эмне үчүн кайгырасың? Кайгыруу, сыгылуу буга чейин бир дагы маселенин чечилишине себепчи болгон эмес. Кайгырбаңыз, урматтуу мусулман бир тууганым, кайгырбаңыз. Кайгыра турган иш, проблема, түйшүк, маселе башыңызда келе элек. Жан дүйнөңүз өтө кең коюңуз. Бул жашоодогу алаксый турган нерселер өтө көптүгүнү байкайсыз ошондо. Жан дүйнө өтө кең коюңуз. Ошол учурда бул жашоодо канчалаган мүмкүнчүлүктөр, канчалаган шанстар, канчалаган жетишкендиктер бар экендигин билесиз. Кайгыруу жүрөктү сыгылууга алып келет. Кайгыруу ооруларды алып келет. Кайгыруу мискиндикке алып келет. Кайгыруунун арты жаман болот. Ошондуктан бул шайтани болгон кайгыруудан алыс болуңуз. Эч качан кайгырбаңыз.
Ар дайым жамгыр жааган күн болбойт. Жамгыр дагы тынат. Кыштан кийин жаз дагы келет, урматтуу мусулман биртуганым. Айдын 15 караңгы болсо 15 жарык болот. Муну дагы унутпаңыз, урматтуу мусулман биртуганым. Эмне үчүн кайгырышыңыз керексиз? Башыңызга айтып жатканымдай, оор, кыйсык проблема түйшүк али бери келе элек. Биз 45-жылы төрөлүп калган жокпуз. Согуш үчүн да төрөлгөн жоксуз сиз. Өзүн тааныбаган, өзүн билбеген, маданияттуумун деп эсептеген маданиятсыздардын арасында төрөлүп калган жоксуз сиз. Мусулман болуп, өзүңүздө келимиңиз болуп, мусулмандардын арасында төрөлгөнүңүз бул эң чоң мүмкүнчүлүгүңүз. Анан эмне үчүн кайгырышыңыз сиз керексиз. Кайгыра турган проблемаңыз жокко. Bir сахаба, бул сахабанын башына бир оор түйшүк проблема келет. Бутуна айыккыс оору жукту. Ошол учурдун дарыгерлери бутуңузду кеспесек, бул оору таркап кетет, башка денелериңизге жугат. Аягы каза менен, өлүм менен бүтөт дейт. Баягы сахаба, эгерде бул дарыңар акылымдан айнытса, бул дарыны мен ичпеймин деди. Мен намаз учурда бардык проблемаларды унутамын, кайгыны унутамын, ошол учурда бутумду кескиле мен бутумду билбеймин дейт. Дарыгерлер айтканын кылышып намазга кирген учурда баягы сахабанын бутун кесишет. Бутун кести, бутулган кесим билбей, кесилген бутун ал сезбей калат сахаба. Бутуну алып келип коюшат. Кесилди дейт. Бул сахабанын башына ушул түйшүк бутуна келди. Экинчи түйшүк баласынан келди. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Биз Аллах үчүнбүз, Аллахка кайра кайтуучубуз. Балаң тамбаштан, жумуш кылып тамбаштан түшүп кетип өлүп калыптыр деп кабар келди баягы сахабага. Бул сахаба ага дагы сабыр кылды. Аллахын перзентти берүүчүсү, алуучусу өзүңсүн, бутту бердиң, кайра алуучусун. Бирок Аллахка ант ичип, өзүңө касам ичип айтамын, бул берген буттарың менен бир арам жолго баскан эмесмин деп сабыр кылды. Урматтуу мусулман биртуган, эмне үчүн кайгырышыбыз керек биз? Кайгыруу бизге жат нерсе. Мусулмандарга эң өзөгү түйүктүктө жаткан кайгыруу караңгы нерсе мусулмандарга. Рызкым жок деп кайгырасызбы? Жөнөкөй мына бакта жүрөбүз азыр. Мына менин атам жөнөкөй бир багбан дыйкан. Мындай көчөттөрдү ар кандай алма, гилас, өрүк, шабдалар нерселер жеткизип дыйкан, багбан. Ар дайым чимерилер дарактардын астында даракка чыгышат. Ошол чимелилерге, дарактын астындагы чимелилерге, дарактын үстүндө конуп жеп жаткан чымчык куштарга, эч нерсени көрбөгөн эненин курсагынын ичидеги балага, жада калса, урматтуу мусулман биртуганым, өзүн тааныбаган, билбеген, маданияттуумун деп маданиятсыз жүргөн элдерге рызкысын берип жаткан Аллах Таала кантип сиз мусулман болуп туруп сизди унутуп койсун? Рызкы маселесинен коркуп эч качан өз максатыңыздан кайтпаңыз. Сиздин башыңызга проблема, түйшүк келе элек. Маселе келе элек али бери. Бирок чоңойгон сайын жоопкерчилик чоңое берет. Жашыңыз өткөн сайын, жаштык кезде эч нерсени билбейсиң, чоңойгоның сайын бирок ата-энең карайт, үйлөнүшүң керек, бала багыш керек, башка кылыш керек, проблемалар көбөйө берет. Жаштык кезде ар дайым ата-энеңе бир нерсени айтасың проблемаңды. Чоңойгон учурда дагы ошол сыяктуу, жаш бала сыяктуу проблемасыз жашоого мүмкүн. Ал үчүн Аллахты ата, Аллахты эне түшүш керек. Аллахка болгон дартыңызды айтышыңыз керек, ачык болушуңуз керек. Жаш бала эмне үчүн? Жаш балдарга ар дайым жумшак мамиледе кылышат. Жаман адамдагы, жакшысыздагы жаш балага жакшы мамиледе болот. Эмне үчүн? Себеби алар ачык болушат ар дайым. Эч нерсени сыр сактабайт. Алардын ичинде эч кандай кек сактоо, душмандык, башка оорулар жок. Ошондуктан душманыңды баласы болсо дагы ага сен жакшы мамиле кыласың. Себеби ал бала. Сен дагы чоңойгон үчүн да ушундай ачык бол, урматтуу мусулман биртуганым. Болгон дартыңды падушкага эмес, болгон дартыңды жай намазда Аллахка айт. Устазым менен турсам, жумадан кийин, жума хутбасынан кийин устазыбыздын алдыга бир көзү көрбөгөн азиз адам, бир көзү көрбөгөн адамды алып келди. Мени 1-2 мүнөттөн кийин чакырдырды устаз. Устазга келсем,
Бул атанын үй бүлөсү көзү көрбөйт экен, бир канча сом жардам берип кой деди. Атанын баласы жанындагы атаны алып келген бала көзү кичине көрөт экен, бирок ал дагы көрбөстөрдүн катарына кирет экен. Атанын көзү эч көрбөйт. Ата айтат: "Улум, менин 11 перзентим бар" дейт. Bir kız 10 уулум бар дейт. 10 уулумдун тең эч кимисинин көзү көрбөйт. Кызымдын дагы көзү көрбөйт, менин дагы көзүм көрбөйт. Мына чыныгы сыноо, урматтуу мусулман бир тууган. Үй бүлөңүздө эч кимдин көзү көрбөсө, бардыгынын көзү азиз болсо, бул чыныгы сыноо. Мына чыныгы сыноо, урматтуу мусулман бир тууган. Үй бүлөңдө эч кимдин көзү көрбөсө, мындан өткөн оор сыноо барбы? Ооба, урматтуу мусулман бир тууганым, бул чыныгы сыноо. Эми bir kızımdın börök işten çıkıp Turkiyada 30 bin dolarга операция кылыш керек муну деди. Бул дагы кошумча сыноо. Мына чыныгы сыноо, урматтуу мусулман бир тууган. Мындай сыноо эч кимдин каалабаймын, эч кимдин башына келбесин. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, алынуучу сабак көп. Сизге ушундай сыноолор келбейди. Мындай сыноолор келген жок сизге. Жаназа окулган учурда, көп жаназаларга башкага барган учурда көрүп жүрөбүз, байкап жүрөбүз. Жер көчкү болуп, алай жакта, башка жактарда, оштордо жер көчкү болгон учурда бир үйдөн, бир үй бүлөдөн бардыгы ата-энеси бир тууган бардыгын жоготкондор болду. Бир үй бүлөдөн 5% каза болгондор болду. Ошолорго жаназа окуп жүрөт. Ошондой адамдарга жаназа окуп жүрөбүз, урматтуу мусулман бир тууган. Көрүп жүрөбүз. Мындай сыноолорду үйдүн ити дагы көтөрө албайт экен. Итке келип башыга колуңду койсоң, ит эмнени ойлоп атат, эмне карап атат, чакырсаң да келбейт. Ит дагы деңдерөө болуп калат экен. Мындай оор сыноолорду ит дагы көтөрө албайт экен. Жер көчкү болгон учурда иттер жер көчкүнү билет экен да айылдан чыгып кетет экен. Жер көчкү болуп бүткөндөн кийин ошол үйүн табып, үйдүн жит аркылуу табып келип, ошол үйдүн үстүндө отуруп алат. Ага барып колун койсоң да сезбейт, билбейт эчтекени. Иттер дагы деңдерөө болуп кала турган сыноолор сиздин башыңызга келе элек. Ошондуктан эмне үчүн кайгырасыз? Эмне үчүн кайгырышыңыз керек, урматтуу мусулман бир тууган? Машинаңыз жокпу? Жаңысын аласыз. Кырсыкка учурадыбы? Демек, Кудай Таала жаңысын бергиси келип атат сизге. Үйүңүз жокпу? Үйүңүз жокпу сиздин? Кайгырбаңыз, болот жакында. Жөнөкөй кайгырып, сыгылып, үйдү пайда кылып кое албайсыз го сиз. Ошондуктан бир туугандарым, ойлонушубуз керек. Биз эмне үчүн кайгырышыбыз керек? Эмне үчүн кайгырышыбыз керек? Кадамыңдын ойлоп бас деген эреже бар. Кадамыңды ойлоп бас. Бул сөзгө, урматтуу мусулман бир тууганым, бардык китептер кирип кетет. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыйган китептердин бардыгы ушул бир сөздүн астына камтылып кетет. Кадамыңды ойлоп бас. Болду, ушул жетиштүү. Башыңызга түшүп аткан кайгы, проблема, көйгөй, жаман иштер кадамыңды ойлоп бас. Ошонун айынан. Бирок орууну берген шифасын да берет Аллах. Бүгүн милицияга, врачка, кимге ишиңиз түшпөсүн, биз айрыкча ушундайбыз. Бир проблема келип калган учурда ага чуркайбыз, буга чуркайбыз, акта таанышым бар эле, буга таанышым бар эле деп чуркап келип, аягынан Куда өзүң барсың го, чечип бер дейбиз. Үйдө келип акырын, эң акырында. Жок, андай болбош керек. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн кандай гана башыңызга проблема, маселе келбесин, эң биринчи кыла турган ишиңиз биринчи намаз окуйсуз. Проблема жакшыга чечилсин, маселем чечилсин десеңиз, эң биринчи жай намазга, Аллахка көз жашыңызды төгүп сурайсыз. Аллахтын рахмат эшиктери ачык ар дайым. Аллах өзүдөн башка эч кимге муктаж кылбай эле койсун. Ар дайым дуада ушуну дуа кылыңыз. Өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын. Биринчи жай намазда көз жаш жөөп дуа кыласыз. Андан кийин Куран окуйсуз. Андан кийин ошонун аркасынан аракет кыласыз, маселени чечиштин аракетин кыласыз. Намаз окуган учурда бүт жан дүйнөңүз, руханиятыңыз толуп ташып,
маселени унутасыз. Андан кийин Куран окугандан кийин мээримдүүлүк, ырайымдуулук, боорукерлик, кечиримдүүлүк, түз багыт, туура багыт тууралуу окуп Куранда. Куран ошого багыт берет. Ким адилетсиздик кылып атат, ким туура эмес мамиле кылып атат, ошолорду билгенден кийин ошого жараша үчүнчүдөн аракетти баштайсыз. Эми сиз ойлонушуңуз керек. Аллах сиз жакта. Пайгамбардын алып келген сүннөтүндө жашап жатасыз. Куран буйруган буйруктарда жашап жатасыз. Эми эч кимден коркпосоңуз деле болот. Коркуу сезимин башкара билиңиз. Кайгыдан ар дайым алыс болуңуз бир тууганым. Бул күндөрдө өтүп кетет. Бул күндөрдө өтүп кетет. Өтө кайгырып, кайгыга түшкөн бир жигитке бул күндөрдө өтүп кетет, уулум сабыр кылгын деп бир аксакал айтат. Ошол эреже бунун жаш жигиттин жүрөгүнө эреже болуп сакталып калат. Бул жаш жигит үйлөнө албайт. Акчадан кыйналат, башкадан кыйналат. Бул күндөрдө өтүп кетет деп бир жумушка сабыр кылып иштейт. Жумушунда шефтен урушугат, охранадан урушугат, башкадан айтор кыйынчылыктар өтө көп болот. Бул күндөрдө өтүп кетет деп ошол эрежеге амал кылат. Эрең эптеп араң курган үйү сел келип агызып кетет үйүн. Буга сабыр кылып бул күндөрдө өтүп кетет дейт. Алган машинасы, унаасы кырсыкка учурайт, ага да бул күндөр өтүп кетет дейт. Күн келип айылдын лидери, жетекчиси, акимияты, өкүм берүүчү, башкаруучусу болуп калат. Бирок бул күндөрдө өтүп кетет, жаш күндөрүндө өтүп кетет дейт. Ооба, урматтуу мусулман бир тууганым, ал айткандай, жаш күндөрү дагы өтүп кетет. Жаман күндөрү дагы өтүп кетет. Бардык нерсе өткүнчү. Себеби адам баласы өзү өткүнчү болуп атпайбы бул жашоодо. Биздин убактыбыз белгиленип коюлган. Качан эле биздин убактыбыз белгиленип коюлган. 60 жыл, 70 жыл, бирөө 100 жыл убактыбыз белгиленген, чектелген. Бул белгиленген убакытты туура өткүзүшүбүз керек. Адам кайгырган учурда, урматтуу мусулман бир тууганым, 50 жыл, 10 жыл, 5 жыл, 1 жыл мурда болуп өткөн окуяны эстеп кайгырат. 50 жыл, 5 жыл мурда болуп өткөн окуяны эстеп кайгырдыңыз. Бүгүнкү күндөгү толук күчүңүздүн 50% энергиясын ошо кайгыны эстеп кайгырганыңыз үчүн кетет, ошол 50% энергия. Адамдар дагы кээ бирлери кайгырат, келечегин ойлоп. Келечекте үй салышым керек, кызымды кимге берем, уулумду кимге үйлөйм, бала багышым керек, башка кылышым керек, унаа алышым керек, дагы бир нерселер айторум өтө көп. Проблема айтсаң түгөнбөйт эч качан бул жашоодо. Ошол проблемаларды, бүтпөс проблемаларды ойлоп, 50% күчү, энергиясы ошол келечектеги проблемаларды ойлогондугу үчүн кетет. Ошентип 100% энергиясы кеткенден кийин анын бүгүнкү күнү дагы өлөт. Бүгүнкү күнү дагы проблема менен, маселе менен, кайгы менен өтөт. Себеби келечегин, өтмүшүн эстеп өмүрүн өткөздү ал. Аллах Таала өзү буйруп жатса, кайгырбагын пендем деп жатса, бул шайтаны кайгыруу, сыгылуу, шайтаны нерсе болуп жатса, анан эмне үчүн кайгырышыңыз керек сиз? Урматтуу мусулман бир тууганым, ойлонушуңуз керек. Кайгырбашыңыз керек. Кайгыруу эч качан бир проблеманы чечип койбойт. Проблемага плюс болуп келиши мүмкүн толук турда. Бир даанышман адам айткандай, жазылган болсо көрөбүз. Жазылбаган болсо эмне үчүн коркушум керек? Ооба, урматтуу мусулман бир тууганым, эгер чындап жазылган болсо, Америкага качсаң да, Россияга качсаң да, кайда болбосун көрөсүң ошо көрө турган нерсеңди. Жазылган болсо көрөбүз. Ал эми жазылбаган болсо эмне үчүн коркобуз? Эмне үчүн коркушубуз керек, урматтуу мусулман бир тууган? Ошондуктан ойлонуңуз, ойгонуңуз, күн келди, убакыт келди, сиздин дооруңуз, сиздин убактыңыз келди, кайгырбастан кубанычта жашай турган убакыт келди. Кыргызстан деген өлкөдө мондай кооз, гүлдүү, бактуу, бишек деген өрөөндө үй бүлө жашайт, бактылуу, башкаларга үлгүлүү. Евро, доллар керек эмес, үй бүлө болсо бактылуу, себеби ал мусулман, ислам динин балдары. Биз бардыгыбыз исламдын балдарыбыз. Биз тынчтык дининин балдарыбыз. Биз бардыгыбыз Кудайдын аскерлерибиз.
Анан эмне үчүн коркушубуз керек? Аллах биз менен болсо, эч качан коркпоңуз. Аллах биз менен, пайгамбар биз менен, динибиз биз менен, эч качан коркпоңуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.